Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталуу алдында. Бул өлкө тарыхындагы ири долбоор болуп саналат. Аны куруу боюнча кептер узак убакыттан бери айтылып келген. Эми бул долбоор сөз боюнча калбай, жүзөгө ашырыла турган болууда. Транзиттик жолдор ачылууда. Буюрса, 6 июнда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу башталган турат. Кытайдан башталып, Кыргызстандын аймагын аралап Өзбекстанга кете турган темир жолдун узундугу 300 чакырымдан ашат. Анын курулушу туннель, көпүрөлөрдү камтыйт. Бул долбоор аркылуу Кыргызстан Европа менен Кытайды бириктирген өлкөгө айланып, соода сатык жакшырат дешет адистер. Деңизге чыккан болсо жол болуп атат. Биягы деле Өзбекстанга нары Турцияга, Каспийге чыккан жол болуп атат. Ошон үчүн бул аябай эле маанилүү да. Ушул жол өткөн жакта болсо экономика өнүгөт да. Темир жол аркылуу жанаша болсо автожолдор салынат, электролиниялар салынат, көп нерселер метет, станциялар салынат. Ошон үчүн мен ойлойм, ал ошол ар бир регионго болсо ошондой өнүгүү алып келет да. Темир жол аркылуу товарларды арзан жана ылдам ташууга жол ачылат. Ишкерлер өндүргөн продукциясын чет жактарга оңой жеткирип, жаңы рыноктарга чыга алат. Ал эми канчалаган жарандар иш менен камсыз болоорун Жаныбек Маматов билдирди. Ар бир жол салынган жерге инфраструктура баргандан кийин ал жерде тейлөө кызматтары пайда болот. Бизде жанагы темир жолдун кенендиги Кытайдын темир жолунун кенендигинен айырмасы бар да. Перевалочный пункт деп коет го орусча айтканда, ошондо сөз салыш керек. Ал перевалочный пунктта сөзсүз түрдө ал жерде адамдар иштейт. Жүктөрдү бир жактан бир жакка которуш керек. Ал жерде өзүнчө бир сервис да. Ал дагы өзүнчө жанагы жөнөкөй биздин жарандар үчүн пайда алып келе турган, иш менен алектене турган мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылат. Жол инфраструктурасын өнүктүрүү өлкөнүн социалдык экономикалык абалына таасирин тийгизет дейт техника илимдеринин кандидаты Азизбек Кыдыков. Айтымында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен өлкөнүн транзиттик дарамети жогорулайт, жүк ташуулардын көлөмү артып, тапкан пайда дагы кыйла көбөйөт. Жол салынып анан иштей баштаса, жөн эле биздин эмебизден транзит тариф менен 200 миллионго жакын пайда түшөт деп эсептелген мурун, мындан 10-15 жыл мурун биздин бюджетке пайда. Каттам өлкөнүн темир жол тармагынын жакшырышына да өбөлгө болмокчу. Келечекте балыкчы Кочкор Каракече долбоорун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна туташтыруу пландалган. Ушул тапта өлкө өз күчү жана каражаты менен балыкчы Кочкор темир жолун курууда. Быйыл 20 чакырым салуу мерчемделген. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.